Bugün uşul saatlarda biz Koçkorota şahrına girip bara жатабыз. Алдымда Рахман агай өзүбүздүн досубуз Жумаш Koçkorotанын жаман жолдору менен кирип азыр мына шаарга киребиз. Азыр Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун Koçkorota шаарындагы элдер менен жолугуусу болот. Эфирден чыкпай туруп туруңуздар. Жалал Абад шаарында жолугушуу болду. Аябай жакшы маанайда өттү. Kim деген журналист келди Азат? Мен көрбөдүм го, мен. Siz кетип калдыңыз. Белгилүү Азаттыкта иштеп жүргөн эже журналист келди. Мен аты жөнүн билбейт экем. Ошол кишилер келди, башка эжелерибиз сүйлөдү. Өз каалоо тилектерин айтышты. Аябай жакшы болду жолугушууда эл менен. Азыр мына сиздер менен Koçkorota шаарына киребиз. Бул шаардын көйгөйү мына ушул жол. Азыр дагы таш жолдон өтүп, кичине асфальт болмуш жолго келип калдык. Ушул жол президенттер алмашып, Атамбаев 18-жылды бүтүрөм деген жолу бүтпөй, азыр дагы элдин бир көйгөйүнө айланды. Азыр болсо ушул Koçkorota шаарындабыз достор. Koçkorotалыктар болсо эфирге чыгып туруңуздар. Кайсыл жерден бизге жазып жатсаңар, шаарларыңарды айтып койгула. Мен силердин салам дуаңарды жеткизип турамын. Эфирден кетпей тургула. Азыр мына биз келерибиз менен Адахан Кимсанбаевич машиналарда жана артыбыздан келе жатат Адахан Кимсанбаевич Мадумаров отурган. Азыр жолугушууну баштайбыз. Түз эфирди алып беребиз. Биз менен болуңуздар. Элдердин көбү түшүнүп азыр ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду колдоп жатышат. Түз эфирдебиз достор, түз эфирде 91 адам көрүүдө. Базар коргондо болбой калды. Базар коргондо чогулткула деп турган адамдарыбыз азырынча чогула албай калды. Кандай мындай кийинкиде деп коюшту. Анан биз туура Koçkorotага келе бердик достор. Азыр мына Koçkorotанын базардын жанынан оң жакка кирип бара жатабыз. Koçkorotалыктар болсо өзүңөрдүн сүйүктүү көчөңөрдө кетип атабыз мына. Кызыл жарык күйүп турат. Кайсыл көчө экенин карайын десем көрүнбөй атат. Токтогул. Токтогул көчөсү экен. Токтогул көчөсүндөбүз. 123 адам көрүүдө. Эфирге кириңиздер достор, эфирден кетпеңиздер. Биз түз алып барабыз. Азыр мына кирип калабыз. Мен силерге атайын ушул көрсөтөйүн деп алып барып жатам. Биз менен болуңуздар достор. Азыр мына киребиз Koçkorota шаарында. Кароосуз калган, ремонтсуз калган биздин жолдор, социалдык көйгөйлөр. Мынакей достор, адамдар чогулуп калышыптыр. Мирадыл. Штативди алып туш Мирадыл. Мына достор келип калдык Koçkorotага. Азыр биз аппараттарыбызды даярдап алып барабыз. Koçkorota шаарындабыз достор. Мынакей Koçkorota. 197 адам бизди көрүүдө. Биз сыртта жолугушуу сыртта өтөт экен. Кыргызнефтегаз АКСынын суу менен камсыздоо бөлүмү дейт.
Hazır dostlar. Kimse bana hiç madımar gelip kaptır. Azı biz oşalacak ötüyoruz dostlar. Azı men aparatlardı duralap alıp biz oşalacak ötüp barabız. Biz buna gittik dostlar. Adamlar çoğulup alışıp durarlar. Bulacakta olsa yol kanı kurup jatışat Koçkorta şaharının turgunlarına. Buna. Da kimse başımadım arık başlap kaldı. Bu tiyer var eken bir yakta. Rahmat. Bugünkü cihazda hoş geldinizler. Azrail'de bağlantılarımızda da var. Menden gök, menden tez sizler geçkin gelmese gerek. Birbirimizi tanıp dele bilip dele kaldık. Bir gelip bu yerde söyleyiz. Bir jolu ötken prezidentlik şayrıda moğun üstüne çıkıp söyleyogum gelip ketken. Жақсы porter alıp gelip alınardılar, şu porterin üstüne çıkışına to'g'ri keldi. Qana o'sha ejekelerim bugun barmi? Barmi o'sha ejekeler jana mo yerda turib olib, basında o'tirib olib, ag'ilechak kiygan. Muallimlar. Sizlarmi 25 ming so'mdan oylik olamiz, so'ka bo'lsa deb aytdinglar. Qutlug' bo'lsin. Pensionerlar barmi? 10 mingdan pensiya olayotganlar. Pensiyanızlar uşunda aşıp taşıp ketken eken hazırkı talapkerge çökerip başlapsınlar. Ne veri çövelerden aşıp. Ana şunda olatken bizde. Oşunda men işembegili jalgan aytat anday bolboyt desem meni jaman gördüңөр эле. Эмне үчүн бизге пенсия көбөйтем десе каршы чыгасың деп. Биз урматтуу туугандар, жакшы көрөбү, жаман көрөбү. Чындыкты дайым чындыкты айтып беришибиz керек. Эч качан чындыктан тайбашыбыз керек. Биз ушундай отурабыз эмне үчүн? Себеп чындыкты айта албай аткандыгыбыз үчүн. Же таза шайлоо өткөрө албайбыз, же таза инсанды тандай албайбыз, же позициябызда тура албайбыз, же убадан аткарбайбыз. Мына ошондой болуп, заманыбыз ушундай болуп келатат. Мен мына балатыны кооздоп аткан жигиттерге, сиздерге терең ыраазычылык билдирем, рахмат айтам. Ушул жыйын башталды деп токтотуп турдуңуздар. Алла сиздерден ыраазы болсун. Чоң рахмат, азамат жигиттер. Рахмат. Бар болгула. Дайым жакшылыктарга кызмат кылган насип эткен болсун. Чоң рахмат жигиттер. Мына сезимталдуулук деп ушуну айтат. Өткөн 17-жылы мына жерге келип алып, бирөөлөр тоскоолдук кылды. Мына эл үчүн кызмат кылып атабыз деген азаматтар бар. Алла ошолордон разы болсун. Дайым тапкандарыңарга жараткан берекесин берсин. Майрамдын үстүндө эле жүрө бергиле жигиттер. Рахмат. Мына ушул шайлоодогу Чоңалайдан баштап Каракулжа, ал жагы Кулунду, Лейлек, Баткенден бери келатабыз. Биздин сөздүн баарын угуп атасыздар. Телефондон көрүп атасыздар. Мына чогуу жүргөн жигиттерге рахмат. Түз эфирден көрсөтүп аткандарга рахмат. Кайталанбайбыз. Азыр күн өтө кыска. Азыр эле караңгы кирет, суук түшөт. Ошондуктан суроолорго
Şu degende sorular götürülüp, sizler mümkün boluşunca göbürek soru berip alыңızдар, жооп алып алыңыздар. Мындан башка андай шарт болбойт. Менчелик көп келген талапкер болбосо керек. Кайсы партиялардын төрагаларын көрдүңөр? Эч кимдикин көрбөдүңөрбү? А көрбөй эле добуш берип атасыңарбы? Бир экөө ким? Сокенин ордуна Саке келди. Кудай аты бол. Ушул эми сөз болуп кетет эми. Сокенин ордуна Саке келди деп. Мен сиздер менен жолугушууга партиянын төрагалары келдиби деп сурап атам. Келген эмес. Шайлоодо да келбейт. Анан эмнеге биз добуш беребиз аларга? Негизи биз аларга келбейбиз, сизге келебиз да. Ошон үчүн аларды билбейбиз. Баракелди агай. Бирок аларга ташылып барылат. Мына кече Жалал Абадка чейин ташылып барылдыбы? Ооба. Барылды. Ошко. Бизде Ошко чейин бардыңарбы? Өзү бир эле автобуска салып алып эле жүрө берет экен, ушу кийинкисине деп эле. Мен ошо автобуста кетип аткандарды кээде балдар, блогерлер тартып алып көрсөтүп атпайбы? Жанагы интернетке кирип кетип атпайбы? Мындай карасаң жанагы базарга алып кетип жаткан койлордой болуп алып эле кетип аткан. Каяка кетип бартасың? Билбейм. Өзү билбейт, чындыгында ошондой. А муну ал жерде тургандыгыңыздар, сиздерди жүрөк айдап келди бул жака. Жүрөк менен келдиңиздер. Аллах дилиңиздерге салды, ушул жерге келип отурасыздар. Мына ошондуктан сиздердин ар бириңиздерди ошондой айдап барган, жыйынга барган миңдеген кишилерден артык көрөм. Себеп сиздер эркинсиздер. Өз эркиңиздер менен жашайсыздар. Бирөөнүн айтканы менен эмес. Мага айтат, ошондой болуп барып 400-500 киши менен, 50-60 киши менен жыйын өткөрүш керекпи? Ушунча убакыт өткөрүп, ушунча километр жол жүрүп дейт. Жок. Эгерде бир инсан нак көкүрөгү менен, жүрөгү менен күйүп, эл үчүн кызмат кылам деп жалындап турган болсо, мен ошол бир киши үчүн дагы барганга даярмын. Кеп анда эмес, баягы стол мындай футбол ойноочу аянттарды толтуруп алганда эмес. Анда эмес. Көптөгөн талапкерлер ушинтип жаңылышат. Бизге келип кол чапты деп. Жок, сага келген жок. Ошол айыл өкмөтү алып келди. Мектептин директору алып келди, оорукананын башкы дарыгери алып келди. Сага чейин да келип жүрүшкөн алар. Кече Сокеге да ушундай болуп тизилген мына жерде. Экөөбүздүн күнүбүз бир күндө келип калып, график. А биз сиздерге бир жума башта жарыяладык эле. Кочкор атыда саат 3-тө биз сиздер менен жолугушабыз. Бир жума башта кеткен. Теледен да кеткен. Биздин кулактандыруу. 2 күн калганда келе калган. Эмне болду акыры аягы? Кайда? Тойтоң деп аркасынан чуркап жүргөндөр кайда? Мына жерден тосуп алып, Мадумаровду киргизбей коебуз деген милицияларың кайда? Азамат. Алго 17-жылы болуптур. Кече шайлоо болуп атканда биримдик деп жүгүрүп жүргөндөр кайда? Каяка кетти биримдик? Мекеним Кыргызстан дегендер кайда кетти? Мекенчилик өтүп кетиштиби? Ошондуктан мен кече бир жерде ушундай салыштырмалап айттым. Жолда кетип бартат, атты минип алган, артынан бир ит кетип бартат да тилди салаңдатып алып. Аттын үстүндө ким бар экенин да карабайт ал. Аттын куйругун эле карап кете берет. Байк билесиңерби ушундайды? Бар куйрук. Ошол сыяктуу кече өзгөндө жыйын болуп атса, бир киши айтты да мага, мен досторума таң калдым. Бир көйнөктү дагы бир сезон кийебиз го. Силер кече эле бул жака деп чуркадыңар эле. Эми башка жака бурулуп алып чуркап атасыңар. Жок дегенде бир сезон туруктуу болбойсуңарбы десе, бизде көйнөк жок дейт. Топчусу жок эле халат дейт. Жүгүрүп баратып эле алмаштырып кое беребиз деп айтат. Мына ушундай болуп мойнубуз калып калдык да, ушундан уялбай калдык. Эми суроолор көтөлү. Ассаламу алейкум. Урматтуу ағайын, сиз президент болуп калсаңыз, Хазрет Умар разияллаху анхуга окшогон адилеттүүлүктү орнотосузбу? Иншаллах, биздин максатыбыз ошол. Биздин ниетибиз ошол. Умар разияллаху анху падыша болгонго чейин ошол 4 сахаба менен 4 өзүнүн келечекте халифтери менен отурганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга шайтан келет, иблис алейхи келет дагы.
Ошондо пайгамбарыбыз ар биринен мүнөздөмө сураган экен. Абу Бакир Сыдык жөнүндө не дейсиң? Умар жөнүндө не дейсиң? Умар, Усман жөнүндө эмне дейсиң? Али жөнүндө эмне дейсиң деп. Ошондо Умар разияллаху анхуга келип, буга кандай дейсиң дегенде, бул жүргөн көчөдө мен баса албайм дейт экен. Себеп ушунчалык адилеттүү, ушунчалык каардуу, ушунчалык чечкиндүү болгон экен. Бул жүргөн жерде мен баса албайм. Мен качам, бирок бул менден качпайт дейт экен да. Аялдар дагы, биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аябай жумшак мүнөз болгон. Аялдар менен ушундай отуруп, баягы ак караны таанытып, ушундай тамаша болуп, анча-мынча дуулдап сүйлөшүп аткан кез болсо дагы, аялдар бир заматта тым-тырс болуп калганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы мындай сураган экен: "Умар келет абы" депчи. Ушунчалык адилеттүү, ушунчалык каардуу киши болгон экен. Мен дагы Кудай кааласа, ошо кишилерде адилеттүү, ким болсоң ошол бол, бирок адилеттүү болушуң керек. Мейли мугалим бол, мейли милиция бол, мейли сот бол, айыл өкмөт бол, падыша бол, кайырчы бол, баары бир өлүм үчүн бирдей сенин катарың дейт. Элим, силер ачка болсоңор, мен да ачкамын. Ток болсоңор, мен да токмун деген окуяларын аябай жакшы билем. Жаза турган болсом кагазга батпай калат. Сизди урматтап, сыйлап, сыймыктанган шайлоочумуз дейт. Мен да сизди сыйлап, сиз менен сыймыктанам. Себеп ушул Умар разияллаху анху сыяктуу падышалардын, халифтердин китебин, өмүр баянын окуп, таазим этип жүргөн болсоңуз, мен да сизге таазим этем. Мен да ушуларды аябай көп окуйм, чукуу окуйм, окуп эле калбастан билген нерсеге ошого амал кылганга аракет кылабыз. Кудай кааласа, экөөбүз бир тарапта, бир багытта экенбиз. Саламатсызбы, пособия маселеси жеңилдетип берсеңиз. Жеңилдетмек турсун. Азыр пенсионерлерге пенсия бере албайбыз деди январда. Соцфонддун төрагасынын орун басары, жанакы бир жаш келин экен, билбейм атын, тааныбайм. Ошол кишинин айтканын угуп калдым мен. Көрдүңүздөрбү? Пенсионерлерге пенсия бере албайбыз деди январда. Анан кантип силер бир жигиттин шайлоо фондуна акча которуп атасыңар, пенсионерлер? Айттык, өздөрү алып келип берип атат деп. Мен ошону уккандан кийин пенсияны кыркыш керек экен дедим, кыскартыш керек экен силерге. Каяка иштетишиңерди билбей атыпсыңар. Каяктан жалган? Чындыкты ал киши жалган айтпайт дедим. Ошол сыяктуу жалгандардын аркасынан жүрүп, биздин келечегибиз кеңейбей атат, жолубуз, арышыбыз арыбай атат, максатыбыз ишке ашпай атат. Жалаң жалган менен жүрөбүз. Мен урушканга чейин бардыңыздар эле мына жерде. Сен сүйлөбөй тур, тиги Соке сүйлөсүн деп. Жок, биз сүйүп келгенбиз. Жок, мен эми сизди айткан жокмун да. Мен ошол Нокен, кара ошол биздин Кочкор ата, ар жагы Майлы сууга чейин келгенбиз деп турганбыз да, топтолуп. Алар Сакенин артында жүрөт. Бола берсин. Суроолор барбы? Бериңиздер сурообузду. Эжегилер барбы сиздерде суроо? Мына биздин талапкерибизди тааныйсыздар беле? Кайсы талапкер экенин? Кызыңызды. Мына ошол Чыныгүл деген кызыбыз. Чыныгүл деген кызыбыз. Момда кылыңыз. Ошол Нокен району болобу, Майлы суу шаарынын мэри болобу, же Жалал Абад областынын губернатору болобу, мына ошолордун баарын бириктирсең бир тең, мына ошол кызыбыз бир тең. Неге? Аларда мэрисасы башкасы болуп, бардык элди жыйнап ушундай топтоп берет чогулушка. Бизге бир гана ушул кызыбыз. Кочкор атага жыйын өткөрөбүзбү деп сурайт. Өткөрүшүбүз керек дейт. Кече эле бардык эле кайра барганда не пайда десек, жок, баары бир салам айтып өтүш керек дейт. Туура айтканбы ошо кызыбыз? Же силерди кыйнап бекер эле чакырганбы? Туура кылган. Ушундай кыздарга Кудай күч кубат берсин. Дайым келечеги кең болсун. Алдына не максаттар койгон болсо, жараткан маңдайга жазып, биз калдайган калп себепчи болуп жүргөндү насип этсин. Рахмат Чыныгүл. Салам алейкум. Сиз президент болсоңуз, свет, газ арзан болобу дейт. Мен кандай жооп берейин ушуга? Саясатчы катарыбы,
talapkер катарыбы же жөн эле адам катарыбы? Adam katarı. Адам катары жооп берейинби? Эжем талапкер катары жооп бер дейт. Экөөнү тең жооп. Мен талапкер болсом мынтип жооп берем. Свет менен газ бекер болот. Арзандабайт, бекер болот. Мына кол чаптыңыз. Ишендиңизби? Мен ошон үчүн жакшы талапкер боло албай атам да. Себеп бизде адамгерчилик жогорураак турат. Biz aytқан сөзгө жооп беришибиз керек. Себеп адамдын оозунан чыккан сөз бул аманат. Бул аманат. Жана Умар разияллаху анху айтып атпайсыздарбы? Ошол киши падыша болуп турган өлкөдө ат менен баратса, бир кербен келатыптыр. Аттан секирип түшүп, кербенде келаткан бир төөнүн үстүндөгү куржунду көтөрүп түшүптүр. Баары таң калат. Бұл падышаға не болды деп. Артынан чуркап келіп, не кылып атасыз десе, мынау төö аксап келетат. Кыйналып келетат. Акыретке барганда ушул төö мага доомат коёт дейт экен. Сен падышачылык жүргүзүп аткан өлкөдө сен мени көзүң менен көрдүң. Адилетсиз менин кожоюнум, мен аксап баратканыма карабай, үстүмө жүк артып баратканын көрүп, авалымды жеңилдетпедиң деп доомат коёт. Жараткандын алдында мен ошол жооптон корком деген экен. Мына караңыздар. Падыша деген кандай болуусу керек? Төөнүн дооматынан корком деп атат. Байкап атасыздар? Төөнүн. А биз адамдын да дооматынан коркпойбуз. Себеп ал доомат койгонго укугу жок. Анын дооматын ал сатып алган. Айтты го өткөндө, ким ушу кеткен киши айтты беле? Мен эч кимден карызым жок деп. Милдетин да жок деп айткан. Милдети жок болсо, калганын милдеттүүлөргө коюп кой дедиңер дагы 5-октябрда чечим кабыл алып бердиңер. Ушундай болот. Свет менен газ арзан болушу мүмкүн, бирок ал үчүн аябагандай каттуу иш жүргүзүшүбүз керек. Ал үчүн биз Россия менен аябай тыгыз мамиледе болушубуз керек. Келишимдерге ошондой коюлушу керек. Себеп биз газды ошолордон алып атабыз. 100% ошолордон алабыз. Биз кыргыз газды дагы ошолорго өткөрүп бергенбиз. Чарбаны. Ушул күнгө чейин ишке кириш желке менен киришти токтотосузбу дейт. Ушул күнгө чейин ишке кириш желке. Ал эмне деген? Пара. Желкеси. Ошону Кочкаратада желке деп коебу. Биринчи жолу атам тоо. Айылга келип орусча айткан. Туура. Ошону токтотосузбу дейт, Кудай кааласа. Бир заматта ошонун баары токтош керек. Себеп биздин мусулманчылыкта жалган күбөлүк берүү деген түшүнүк бар. Жалган күбөлүк берүүгө эмнелер кирет экен? Туура эмес аттестат жазган кирет экен, эжекелер сак болгула. Оорубаган кишиге ооруп атат деп справка жазып берсеңер, ошол жалган күбөлүк болот экен. Жаман кызды кудалашып келген болсо, жакшы кыз деп мактап койсоңор, жалган күбөлүккө кирет экен. Же адам жөнүндө сураган болсо, адамдын мүнөзүн караңыздар кандай кылып айырмалайт. Адамдын мүнөзүн айтса болот экен, табигаттан берилген кемчилигин айтса, ал күнөөкөр болот экен. Адамга адамдын атын кошуп айт дейт. Бирок кемчилигин кошуп үстүнө кошпо дейт. Баланчы чолоп, түкүнчү көр, тиги сакоо деп айтыштын өзү аябагандай чоң күнөө экен. Ошол сыяктуу бир жумушка кирип атканда акча алып, ошону жумушка орнотуу дагы аябагандай чоң күнөө. Биз булардын баарын жоготобуз. Ишенбейсиздер, мен түшүнүп турам, бирок мен жалгыз калсам да ушул жол менен кетем. Биз булардын баарын токтотобуз. Менден сурап келишет, коррупция менен кантип күрөшөсүз дейт. Мен күрөшпөйм коррупция менен. Коррупцияга кол бергим да келбейт. Аны менен белдешмек турсун, күрөшпөш керек. Коррупцияны ошол жерден муунтуп жок кылыш керек. Кантип? Өзүң алба, өзгөгө алдырба. Бүттү коррупция ошол жерде жок болот. Коррупциянын башы биздин Кочкоротодо да бар.
Nonkende ушул жерде бар. Азыр мен сиздерге далилдеп берем. Көппү? Мен сиздерге далилдеп берем. Себеп ошону балалатып аткан сиздер, эл. Кантип? Төрөт үйүнө барганда келиниңиздерди жаткырыш керек болуп калса, бир нерсе көтөрүп барасыңар. Желке көтөрүп. Ансыз болбойт. Аттестат жаздырып атканда дагы жөн барбайсыздар. Бардык нерсе пенсияга документимди туурлап бер деп дагы желке көтөрүп барасыңар. Милицияга кызматка кириш үчүн дагы көтөрүп барасыңар. Кудай сактайлын айым. Басканга да турганга да төлөп калдык го биз. Мына ошонун баарын сиздер менен чогуу жок кылган күндөрдү бизге насип кылсын. Ассаламу алейкум. Сизди Аллах колдосун. Биздин кыргыз коомунда закон, зынакорлук, бузукулук, кулачын жайган коом. Сиз келсеңиз ушуларга каршы турасызбы дейт. Мен каршы турбашым керек. Бүтүндөй калк каршы турушу керек. Бүтүн эл каршы турмайынча жалгыз киши эч нерсе кыла албайт. Зынакорлукка кандай каршы турса болот? Маданиятты өстүрүүбүз керек. Билимди көтөрүшүбүз керек. Билимди көтөрсөк, биз маалымат алабыз. Зынакорлуктун аягы эмнеге алып барарын билген болсок, ошого баспайбыз. Бузукулук эмнеге алып барат? Бузукулук дагы мына чыркырап жүрүп чубага жөттү. Азыр эртерээк эгерде сиздер үшүбөй ушул жерде күтүп калбайсыздар деген бир ишенимибиз болгондо, жолдон бурулуп өтүп, ошол чубагачынын кабырына барып, Кур'ан окуп, бата кылып коелу деген жакшы ниетибиз бар эле, бирок сиздерди күтүп калды. Жер тепкилеп, ичинен сөгүнүп калса керек деген коркунуч сезим ошол жака киргизбей койду. Ушул жака келүүгө мажбур болдук биз. Себеп шайлоо мезгилинде элибиз өзү негизи назик, а шайлоо мезгилинде эки эсе назигирээк болуп калат да. Кечикти деп эле басып кетип туруп калабыз. Азыр биз талапкерлер силердин колуңарда заложникпиз. Бир нерсе болсо эле кеттим деп коркутасыңар да. Же паланчыга иштейм. Көп керемет кырына чыгып алабыз да онуна чейин. Ондан кийин баягы эле ким келет? Мадумаров келет. Башка эч ким келбейт. Ушундай. Эжекелер барбы суроо? Жокпу? Агайлар барбы? Аксакалдар барбы? Жаштар барбы? Суроо канчалык жок болгону бул менин жетишкендигим. Себеп күндө телефондон көрө берип, түшүнбөгөн нерсе калбады окшойт. Bir tuganda olup kaldık bak. Бир туугандай болуп калдык, туура. Каалайсыз, каалабайсыз, чай ичип деле сүйлөп атам, Ошону эмне үчүн айтып атам? Сиздердин ар бириңиздердин кулагыңыздарга кирип, жүрөгүңүздөрдөн түнөк тапса экен деп айтып атабыз. Анан Мадумаров бар бекен, жок бекен деп издебеңиздер. Менин сүрөтүмдү көрбөй калсаңыздар, жок экен деп ойлобоңуздар. Биз сүрөт илбейбиз, билесиздер. 18 талапкер бар, 18 талапкердин 17си эч жерге сүрөт илген жокпуз. Мына момундай кылып коюп коюптур, азыр мени келет деп коюп койгон да бул. Туурабы? Ушул келет, ушул жерде жыйын өтөт деген белгиси катарында коюп коюптур. Биз ошондой болуп көчөлөргө илбейбиз, чаң жутуп турбайбыз. Алардын баарын азыр жолоңдолуп атат. Карасак бир жигит ошол жолдун кандай курулушун карап тургандай болуп калыптыр. Бирок маанай пас. Мындай бир жок, ошол жерге бөлүнгөн асфальт толук келеби, келбейби дегендей да. Эми баары бирибизге инсап берсин, иман берсин. Суроолор жок болгон болсо эртелек үйгө кайталы. Мына ошондой үшүп турбастан КТРден гана көрсөңүздөр болмок биздин талаш тартыштарды. Ошондо сиздерге тандоого жакшы шарт түзүлмөк. Көрмөксүздөр. Кимдер колунда кагазы жок болсо суроолорго жооп бере алат. Ким кагазы түшүп кетсе ошол жерден туруп калат. Ошолордун баарын сиздер электен өткөрмөксүздөр. 28-inde. Дебат болот. 28-inde бир дебат болот экен, 6-сында экинчи дебат.
Менің қалағаным ушундай эле да президентти шайлоодон өткөн керемет маанилүү жумуш жок бизде азыр. Ошондой болгондон кийин элдин эсебинен оокат кылып аткан КТР, ЛТР сыяктуу телеканалдар мүмкүн болушунча элге шарт түзүп бериши керек эле. Күндө кечинде 2 сааттан бөлүп 2-ден 4-төн 6-дан чыгара бериш керек эле. Айыл чарбасына кандай көз карашың? Саламаттык сактоону кандай карайсың? Тышкы саясат, ички саясат, сот системасы кандай болот? Муну мыйзамсыз өтүп аткан конституциялык өзгөртүүгө кандай пикириңизди айтасыз? Онун да шайлоо эле эмес, референдумда коюп коюшпадыбы? Мен сиздерге айтып берем, кайталабайын дедим эле. 28 октябрдан бери карай кабыл алган жогорку кеңештин чечимдеринин бүтүндөй баары мыйзамсыз. Мыйзамсыз, легитимсиз. Президенттин милдетин аткарып аткан, жигиттин аткарып аткан милдети дагы легитимсиз. Себеп аны Бишкектеги керемет юристтер барды, күндө болбосо да күн алыс сүйлөп, түшүндүрүп берип атат сиздерге. Эмне үчүн бизди Россия, же Казакстан, же Өзбекстан, же Тажикстан мамилелеш болбой атат? Эмне үчүн алаканын токтотуп койду, бузуп койду, бууп койду? Эмне үчүн чек араларды жаап койду? Эмне үчүн майдын баасы 100%га көтөрүлдү? Эмне үчүн эт, май, чай, кант, шекер бийиктегенден бийиктеп баратат? Ушулардын баарын себеби кече Путин маалымат жыйында айткандай, в Кыргызстане, Чехарда дегендей баш аламандык болуп аткан өлкө менен эч ким мамилелеш болгусу келбей атат. Биз өзүбүз эле дуулдап атабыз. Биз өлкөбүз, биз мамлекетпиз деп. А чындыгында бүгүн жогорку кеңешиң мыйзамсыз, президенттин милдетин аткаруучу жигит мыйзамсыз, президенттикке талапкер коюп чуркап жүргөн жигит мыйзамсыз. Себеп конституцияда жазылып турат, президенттин милдетин аткаруучу президенттик шайлоого бара албайт деп жазылып турат. А бул баратат. Мына ушуларды кийин айтпадың деген сөздү мага айтпагыла. Себеп мен келип айта берем, а кийин иш болуп кеткенден кийин келип сурасам, кече каякта элең деп сурап коет бирөө. Ушул жерде элем. Сиз билбесеңиз, муну БМП билет. Ушул БМП уккан. Бирок айта албайт, бирок акыретте ушул тал теректер дагы, ушул чымчыктар дагы күбө болот. Мен укканмын дейт. Алар эле эмес. Сиздин өзүңүздүн бутуңуз дагы күбө болот, көзүңүз да күбө болот, кулагыңыз дагы. Мен басып барганмын дейт бутуңуз. Мен сага угузганмын дейт кулагыңыз. Мен сага көргөзгөнмүн дейт көзүңүз. Ал жерден качып кутула албайсың. Ал жерде досуң генеральный прокурор болбойт. Ал жерде досуң кызматтын жетекчиси болбойт. Жалгыз жападан жалгыз каласың. Ошол жерде бардык суроолорго жоопту бересиң. Керекпи? Тилиң дагы сага каршы күбөлүк берет. Мына ушундан сактанышыбыз керек. Мына соңку суроо болсун анда. Ассаламу алейкум Адаган Кимсамаевич, кош келдиңиз. Кочкор атага, биз Базар Коргон районунун эли сизди колдойбуз. Динара кызыбыз жакшы иш алып барып атат. Ар бир жолугушууңузду түз эфирден көрүп атабыз. Турсунбай Шараповго Алла разы болсун. Түз мындай дептир да, мен түшүндүм, түз тартып жатат, эч кандай өзгөртүүсү жок, болгондой дегендей жазыптыр да. Турсунбай Шарапов деген жигит кайда жүрөт? Барбы ушул жерде? Булар дагы көнүп калды, ошо аппаратты коет дагы Мадумаров ордунан козголбой турат дейт, өзгөрбөйт дейт да, ошо туруктуу дейт. Турган жеринде турат дейт, коюп кетип кала берет да. İşenim diyor. Ağay, gördünüz mü? Ağay, o aksakal. Siz ayttınız mı? Yürüyor tütken. İşenim diyor degen demek uverimli degen etti. Batken degen kulundudan mı? Koroson. Ha, Razak Baylı'na. Ha, rahmat. Hoş geldiniz. Көчөсүнөн жакшы. Мына ошол Турсунбай Шарафов деген жигит ушул жигит.
Анан бул жерде жанакы Санкт-Петербургдан чыгып жүргөн жигит бар эле. Мына менден жакшы тааныйт экенсиздер. Мен кече тааныштым. Мына Санкт-Петербургдан келип ушул жерде аралашып катышып жүрөт, кайдыгер болбой. Мына Бакыт Сулайманов деген жигит. Десин туу. Мына десин туу билет экен. Бүт баары көрдүңүзбү? Эми ушулар эл аралап чыгып популярный болуп алгандан кийин мага альтернатива чыгышы мүмкүн. Аппаратты да үйрөтүшкөн мына. Жылбай. Аппаратты да үйрөтүп коюшкан. Жылбай. Молодец. Удырар, сүйлей бериң ал, свети жактылы кой. Жакшы. Сиз го сүйлөй бересиз. Менин тамагым ушундай болуп калды да. 23 градус соокта сүйлөп келип, тамакка бираз соок тийип атат. Мындай сүйлөсөм жетпей калат. Жетпей күч керек. Мага бир Каттуураак сүйлөй турган болсом, азыр барып теп таш көмүрдө сүйлөй албай калам. Ошон үчүн гана керек бул. Болбосо Кудай жалгасын, бунусу жок сүйлөгөн аябай жакшыраак болот. Мына ошол жигиттер коштоп жүрөт. Биздин бир тыйын алган киши жок. Мына Рахман Разыков агай ушул жерде Рахман Разыков деген агайыбыз жүрөт. Могул жерде Жумаш деген жигитибиз жүрөт. Бизде дайым Умира деген жигит аял келин жүрдү эле. Жанагы ушундай бир кичинекей кыска метраждуу 2 мүнөттүк видео тартыптыр, көрдүңүздөрбү? Жанакы торпогун сатып, момундай бир бусикке отурган, анан киргенде баягы чөнтөгүнөн бүт акчасын алып койгон. Көрдүңүздөрбү? Мына ошону кандай максатта жараткан билесиздерби? Ошол Умида деген кыз, бир тууган иниси Асамидин деген жигит менен кошо ушул 2 мүнөттүк тартыптыр. Эмнеге? Ушул элге таасир кылсын деп. Кандай таасири бар экен? Бараттагы жалгыз торпогун сатып, аксакал өтө кубанып, баштагы мугалим экен. Ушул акчасын алып чөнтөккө салып, бусик келип калды маршрутка. Ошого чыгат. Чыгып атканда шылуун келип, бүтүндөй чөнтөгүндөгү акчаны алып коет. 30 миңби, 25 миңби, чөнтөгүндө бир тыйын калбайт. Анан барып бир жерге токтоп түшөйүн дегенде эсептешип койгула дейт айдоочу. Чөнтөгүн чукуласа эч нерсе жок. Элдин баары ызылдап атат. Эмнеге токтоп турасың, эмнеге күтүп атабыз, айдабайсыңбы дейт. Айдоочу берки агайды урушуп атат. Агай, эстип эле кишисиз, уялбайсызбы? Тезирээк төлөп койбойсузбу де, жок деп айтпайсызбы деп, ушул автобустун ичинде кечеки мугалимди ушундай бир маскара кылып атат да, уят кылып атат. Тиги агай байкуш аягын биягын чукулайт, эч нерсе таппай атат. Анан жанагы чөнтөгүнөн 1 сом калтырбай уурдап алган ууру аркадан келип, агай мен сизге төлөп коем деп 10 сом таштап коюп атат. Десем, эми караңыздар. Автобустун ичиндегилердин баары садаган кетейин, айланайын, сендей уулдар көбөйсүн. Sen ушундай бир жакшы жигит экенсиң. Sen агайыңды сыйлап, жол киресин төлөп коюп атасың. Деп ызылдап баякы балага бата беришип атат. Шайлоо ушундай болот. Кыргызстан ушундай болот. Ким келиптир, баланчы келиптир. Эмне берет экен дегенин ушуну түшүнгүлө кыргыздар деп чыгарыптыр. 2 мүнөт. Байкаңыздар, мааниси. Бул 2 сааттык кинодой мааниси. Биздин Кыргызстандагы шайлоолор дал ошондой өтөт. Алып келип тоокко жем чачкандай кылып чачып коет. Кеттик чуркаган бойдон. Ошол биздин жон терибизден сыйрылып алынган биздин акча. Мына бүгүн жазыптыр. 2 миллиард сом төлөп койду Матраимовду. Эми караңыздар. Бирок дептир. Баланчасын акча менен төктү. Ушунчасын батир менен төлөдү деп. 7-6 батир экен. Камчы ташыйып сүйлөп атат. Ал батирди дейт, мугалимдер менен дарыгерлерге бере албайбыз дейт. Аны ГКМБнын кызматкерлерине беребиз дейт. Бул кандай деген, бул не деген жапайчылык? Бул кандай өлкөдө ушундай болот? Силер элестеткиле да?
Бул мыйзамды басып алуу деген сөз. Эгер 6-7 батарея болсо, аны сураш керек эле. Качан алдың, кантип алдың, эмненин эсебинен алдың. Кече сеники эле, бүгүн мен муну тартып алам. Бирок 2 батарея бар экен, бирөө 250 чарчы метр экен, бирөө 230. Ага офицерлер жашаганга болбойт дептир. Себеп өтө чоң. Биз аны бу кайрымдуулук менен бала бакчага беришибиз мүмкүн дептир. Сиздер элестетиңиздер, 7-кабатта бала бакча бар экенин. Мына эжеке, сизге да туура келбей, чыдабай кеттиңиз, кат-кырыкта күл түшүп. Бул не деген өлкө болду? Не деген мамлекет болду? Демек, сиздер элестетиңиздер эми. Жанагы кинодокудай эле алып туруп, бир учун таштап коюп, ошондо да кармалып калсаң. Кармалбагандар канча? Айтор, нан жабасыздарбы? Бирок нан жапкан деле келин калбады азыр. Жабасыңарбы? Бир себетке канча нан батат? 8-10. Чоңуна жараша, кичүүсүнө жараша. Ошол себетти элестетиңиз да. Жаптыңыз, тандырдан үзүп алдыңыз, себетке койдуңуз. Башыңызга коюп алып, үйгө алып кетип барсаңыз, сизден себетти тартып алды дагы. Бир коюп, себетти тартып алып, ийилеп калсаңыз, медеп туруп бир сындырым алып таштап койсо, сиз Кудай жалгасын деп бата берип атасыз да жана. Өлтүрбөгөнүнө шүгүр, мени ачка калбасын деп, мага бир сындырым таштап кетти деп атасыз да. Азыркы уурлар ушундай кылып атат. Не биз түшүнбөй атабыз ушуну? Себет сиздики, нан сиздики, un сиздики, эмгек сиздики, тандыр дагы сиздики, отуну дагы сиздики. Не үчүн сиздин 10 наныңызды алып, сизге бир сындырым нан таштап коюш керек? Неге? Анан ошого бата берип жаткан эл болуп атабыз. Бул айкөлдүк эмес, бул караңгылык менен коркоктук. Бул караңгылык. Айкөл болсоңуз, жеңе, эже, айкөл болсоңуз, бүт абысындарыңызды жыйнап туруп бир чай бериңиз, чын эле айкөл болуп. Бербейсиз да. А? Абысындар аңдышпаш үчүн ака-укалар ынтымактуу болуш керек да. Силер жетелетип коюп атпайсыңарбы? Баарыбыз эле ошондой жетелеме болуп калдык, чындыгында. Бирок коом бардык барган жерде ушуну айтып атам мен. Бизде Кыргызстанда аялдардан өткөн туруктуу инсан жок. Аялдар туруктуу болуп калды. Мана Текебаевдин жанында жалгыз Никитенко калды. Атамбаевдин алдында жалгыз Карамушкина калды. Туурабы? Аялдардан өткөн туруктуу инсан болбойт. Мен көп жерде айтып атам да, жигиттер, агалар, эркекчеби деп кол бергенден абайлагыла. Демек кину деген сөз. Уже кинул деген сөз. Ошон үчүн биз аялдар бар экен, коом дале болсо бир аз тазараак турат, туруктуураак турат, бекемирээк турат. А биз жетелемерээк биз эркектер. Чатагыраак сөзүбүздө турбай атабыз. Мына бир нерсени алабыз дейбиз дагы, жетер жерге жетип алгандан кийин кереги жок, албайбыз деп кое беребиз. Калбады. Мына жарым сөздөн түшүнгөн кишилерге ыраазы болом мен. Шуга байланыштуу. Бериңиз. Бир убакта оштуктар жалабаттар сүйүнгөнбүз да. Бир билек бир муштум болдук дегенбиз. Анан ушул жерге келип, сизди анын алдап кеткен досторуңуз, агаларыңыз билбейм. Кимдер? Ошондо Ташиев менен немеде келдибек. Инилер. Инилер болобу? Анан ошолор да бир жолу алдап койбойсузбу? Мага кече Ноокатта айтты, Кызылкыяда айтты, кайсы жерде айтты, Кадамжайдагы айтат да. Сиз дагы жетер жерге жеткенге чейин эле эмне десе бербейсизби дейт да. Көгөрүп эле мыйзам деп туруп. Аксакал, кеп барыш эмес. Кеп эмне кыласың? Бүгүн алдап, эртең башка жерге жеткен жерге жетип алып, башкача болуп кеткенди
Bunu maylı suda ne dep koyat? Namart dep koyuyor. 200'lü dep koyat. Namart dep koyat, maylı suda. Mana ошондой namartçılıkka bara albayım da agay. Bizdi ata-enemiz anan mektepte siz siyahtı agaylar менен эжекелерибиz ушундай тарбиялаган. Зыян тартып турсаң дагы чындыгын айта бер балам деген. Зыян тартасың. Мен билем. Жана суроо бергенде айтпадымбы? Саясатчы катарында жооп берейинби, талапкер катарында, адам катарындабы деп. Талапкер катарында жооп бере алам ошого. Болот. Бүтөт. Мына футбол талаасыны кандай кыласыз десе, жаштар келип сураса, үстүн жаап берем десем дагы боло берет. Жамгыр жааганда өзү жаа болуп калат. Сенсорный жанакындай терезе сыяктуу. Анан күн чыкканда кайра өзү ачылып калат десем ишене берет да. Андай болбостугуну билип туруп деле ушуга ишенет экен да. Макул деп кое бер дейт, андай болбойт. Ошон үчүн аксакалдар ким бирөөнү алдаса, ал өзүн алдайт. Ким бирөөгө зыян жеткизсе, ал өзүнө зыян жеткириптир. Убактылуу гана кандайдыр бир жеңиштерге, ийгиликтерге жетишет, бирок түбү жакшы эмес. Рахмат. Siz kүйгөндөн айтып атасыз да, ушу эптеп эле жетип алса башкача болмок беле дегендей. Туура түшүнүп турам, рахмат. Айтыңыз агай. Siz менен анан бүтүрөбүз. Алардын, ал жигиттердин позициясыны мен айтпай өздөрү айтышты. Соналиев эмне деди? Депутат болуш үчүн барам. Мына эжекелерим угуптур. Мен депутат болуш үчүн гана кошулганмын деди. Мына өзү айтты да позициясын. Курсан иним боюнча мен Москвага кеттим эле, ушул талапкерлигин коюп калыптыр. Анын мүмкүнчүлүгү бар, конституциялык укугу бар койгонго. Койбо деп айта албайбыз. Коюптур, баратыптыр. Бирок бир нерседен азыр мен Жалал Абадта жыйын өткөрүп атканда биз саат 11ге дедик эле. Ал жигит дагы саат 11ге Барпы театрына койгон экен. Биз 1 саат токтотуп туруп 12ге жылдырдык. 12'de өтүп атканда ошол Барпы театрынан жыйыны бүткөндөн кийин чыгып, келип ассалому алейкум деп учурашып койсо керемет болмок. Мен күттүм эле, ошо жыйыны бүткөндөн кийин чыгаар дегендей кылып. Эми мындай, кандай деп айтайын сиздерге? Туура түшүнүңүздөр мени. Мен эч кимге жамандык каалабайм. 17 талапкердин бардыгы татыктуу. Ошондуктан бир жерге барганда мага добуш бергиле дегенди уккан жоксуздар. Укпайсыздар дагы. Себеп мен өзүмдү элден акылдуураак сезбейм. Канчалык адашпасын, баары бир калк жеке инсанга караганда акылдуураак. Мен тескерисинче айтып келем. Таразага салгыла дагы өзүңүздөр тандап алгыла деп атам мен. Мен кээ бир талапкерлердей болуп, менден башка эч ким эмес, жалгыз менмин деп көкүрөк каккандан жараткан Аллах сактаган болсун. Себеп аны жараткан жакшы көрбөйт. Жалгызмын деп айтпаш керек. Эми экөөнүн позициясы ушундай. Мына сиз өзүңүз комментарий өрөтасыздар эжекелер. Кээ бир адамдарды булар баскынчылар, булар саткындар, алар булар деп эртеси күнү кучакташып алып кете бергендерин көргөндө сиздер эмес, мен дагы таң калып атам. Шунча жыл саясатта жүргөн, мен дагы таңданууну токтото элекмин. Бир акылман айткан экен. Ар бир инсандын жакшы жагын көргүм келет, жаман жактарын өздөрү көрсөтөт деп. Мына ушуга кандайдыр бир деңгээлде элдин да тиешеси бар. Кандайча тиеши бар. Мен качан келсем, паланчыга бирикпейсиңби, түкүнчүнү кошуп албайсыңбы деп өтө кыйнап жибередиңер да мени. А мен аларга мүнөздөмө берип койсом, кыйбат болуп калат эле. Сиздер билбейсиздер деп коет элем. Ошондуктан мени мындан ары түкүнчүгө кошул, баланчы менен сүйлөш, аны менен бирик деген сөздү мага айтпагыла. Биз бири-бирибизди саясатчылар аябай жакшы билебиз. Ким канча турарын, ким кайсы бурулуштан кийин таппай калаарымды, кимдер кайсыл жерден түшүп калаарын. Биз бир бараткан кемебиз.
Бирөөлөр чыгат, остановкасына жеткенде түшүп кала берет. Ал жерге барганда башка бир киши келип толуктай берет. Ошондуктан айткамын, бирөө келип мени кубанта албайт, бирөө кетип мени кайгырта албайт. Биз дайым эл менен бирге болгонбуз. Элден калтырбасын, жараткан дайым колдоп жүргөн болсо, келди кеттилер боло берет. Болуп келген. Ушундай эле деп жооп берейин. Бериңиz. Мен аларга көз карашымды Москвада барып айта берип, Красноярскийге, Иркутскийге, Новосибирскийге, Екатеринбургка, мына жакында Тверге барып келдим, Москвага барып келдим. Ошол сыртта жүргөн биздин жигиттер менен кыздардын айтуусу боюнча, алардын атасы дагы, энеси дагы болуп калдым мен. Мына кече 12 жылдан бери бир жерде жумуш иштебейм мен. Билимим жетпейт. Диплом жок. Окуп коюш керек эле дашы. Şu ата-энебиз оку кийин аттың деп каласың дегенди укпай койгон экенбиз да. Ошол сыяктуу аларга кандай деп айтсак болот биз. Мына караңыздарчы, кече жайында ушул жылы бизден 867 киши, жигиттер, кыздар, анын ичинде момундай бөөктөр да бар. Казакстан менен Россиянын чек арасынын ортосунда калып кетти. Солилец деген жерде. Оренбургда. Бир ай жатышты ошол байкуштар. Бир ай жатты. Же суу жок, же нан жок, же жылуулук жок, же муздаткыч жок. Эч нерсеси жок. Эми көрүп атыңыз ким? Атыңыз. Сейит мырза, ошону көрүп атсаңыз караңыз. Бир ай жатты. 1000ге чукул киши топтолуп кетти. Же артка кете албайт, же бери өтө албайт. Кыргыз өкмөт эмне деди Абылгазиев? Мен 2 күндөн бери казак өкмөт башчысыны телефон менен ала албай атам деди. Албайт сени. Себеп сени өкмөт башчы катары көрбөйт. Соке олтурду, аларга телефон чала албай. Акыры ошолор мага кайрылышты. Мен мажбур болдум Нурсултан Абишевичке кайрылууга. Аны көрдүңүздөрбү? Мен болбосо жумушсуз бир кыргыз жаранымын. Мен ал кишиге айттым. Ушул түрк тилдүү мамлекеттердин, элдердин аксакалы катары кайрылам сизге. Боордош элдин туңгуш президенти катары кайрылам сизге. Канатташ элбиз, каныбыз, жаныбыз бир элбиз. Мүмкүн болушунча ошолорду бизге кор кылбай өткөрүп берүүгө жардам бериңиз деп кайрылдым. Караңыздар. 37 мүнөттүн ичинде ошол кишинин жардамчысы мага телефон чалды. Мана сиздин кайрылууңузду аксакалга киргиздик. Бизге тапшырманы берди, өкмөткө тапшырма берди. Кудай кааласа бул маселени чечебиз деп. 37 мүнөт. Караңыз. Бул деген сөз эмне деген сөз? Мадумаровдун кадыры Кыргызстанда болбосо да, башка өлкөдө бар экен. Бар экен айлына. 2 күндөн кийин азырга чейин телефонумда сакталуу. 2 күндөн кийин мага жазды. Адаханага сиздин айткан суранышыңыз боюнча соңку автобустарды, кыргыз бауырларды автобуска салып, биз ана шегараны көздөй жибердик. Бир да кыргыз калган жок. Деп мага жиберип атат. Эми ушуну угуп алгандай бирөө айтпасын, казакча сүйлөдү депчи. Мен сөзмө-сөз айттым. Билет экен сүйлөй бериң. Сөзмө-сөз айтып атат. Кече араванда бир өзбек аял аябай сонун абдан туура суроону койду. Жазып атыптыр, жарымын кыргызча, жарымын өзбекче жазыптыр. Мен ошо кишиге өзбекче жооп бердим. Ай Кудай берип калыптыр. Жыргап калыптыр да. Бирөөнүн аркасына мардек менен тырмагандай рахаттаныптыр да. Караңыз. Мен сүйлөй берем. Канча тил билсем ошол менин байлыгым. Мына чындыгында биз казак боордоштор менен сүйлөшкөндө мен таптаза алардын тилинде сүйлөшөм. Бирок
Алар дагы мени ошондой даражада сыйлап, алар мага 100% кыргызча жооп бергенге аракет кылат. Мына эки элдин бири-бирине болгон махабаты. Биз анан өзүңдүн тилиңде таза сүйлөгөндү үйрөн. Кандай дейсиз? Айрыкча ушу Баткен тарап болобу, башка тараптан болобу, кандай болгон күндө дагы адабий тилде биринчи сүйлөйлү, бөтөн тилдерди өздөштүрөлү. Мына Баткенде көптөгөн унутуп кеткен тилдерибиз бар биздин. Анан угуп алып эле айтабыз биздин тил эмес деп. Нукра биздин тил ошол тил. Жергиликтин дагы, адабий дагы илгерки тарыхый тилдерибиз ошол. Бирок биз өзүбүз унутуп кетип эле, өзүбүздү өзүбүз жарды кыла беребиз да, биздики эмес. Биздики эмес. Себеп сен билбейсиң. Ал чоң атаң менен бабаларыңдын тили ошол. Илгертен ошол тилде сүйлөп келгенбиз. Биз бири-бирибизди жерибезден тескерисинче ошолорду көбөйтүшүбүз керек. Тилди байытышыбыз керек. Мына өзбекче сүйлөп койду деп кыйкырып аттыр. Сүйлөйм. Мага ким мени сыйлап, менин өлкөмдү сыйлап, мага кандай тилде кайрылса, мен ошону сыйлап, ошол тилде жооп берем. Ал дагы ошол менин тилимде жооп бергенге түрткү беришибиз керек. Ошондуктан жанагы жерден эстеп кеттим да, жанагы казак бауырлардын берген жообун казакча айтам деп кетип калдык да. Десин. Menden bir soru var. Aha. Siz prezident bolup kalsanız kuda kalasa. Çok bizim çoğunlar deputatlarına 120 atı. Sesiye kaçan varsa Orusça söylüyor. Şunu Kırgızca söylüyor. Kaçan ara sırtka çıkanlar Orusça söylüyor. Çoğul var gidiyor. Televizyonda azsan öyle sesiye de bari Orusça söylüyor. Orusça'nın ne düşünüyorum? Başka kızlarım, baldarım bilmek de. Ateneler kargat. Prezident bolup kalsanız kuda kalasa. Kırgızca söyledim, Kırgız dilde. Makale var. Алар Кыргызстанда орусча сүйлөйт дагы сыртка чыгып кыргызча сүйлөшөт да. Ушул теңирден тескери да. Себеп бул жерде орусча ката сүйлөсө дагы эч ким оңдобойт да. Себеп жанындагы отургандар өздөрүндөй да. Ал жака барганда орусча сүйлөш кыйын. Orta bilbeyt daha. Өтө кыйын. Мен кече Москвага барып интервью бербедимби? Ошо интервью бергенден кийин кадимкидей эле ошол жактын азаматтар айтты да. Кантип эле Кыргызстанда сиз сыяктуу орусчаны так кыска жооп бере турган киши калдыбы деп таң калат да. А ким айтты силерге кыргыздар орусча билбейт деп? Керек болсо кыргыз болуш үчүн биринчи орус болуш керек деп айтсам, аны дагы айландырып, бир нерселерди аралаштырып кошуп, элге жеткирип атат. Аман эле болсун. Тилди сүйсөң менчелик сүйөрсүң. Элди сыйласаң, элди сүйсөң менчелик сүйөрсүң. Биз кыргыздар ушундай болушубуз керек. Ушундай болушубуз керек. Канча тил билсең ошончолук жакшы. Эч качан уялбашыбыз керек. Бирок кыргыз тилин билүүгө милдеттүүсүң. Бул сенин өз эне тилиң, өз өлкөңдүн тили. Андан сырткары канча тил билсең, биз колго көтөрүшүбүз керек. Бир да тил билбей калган чоркоктордон Кудай сактасын. Макулсузбу ушуга? Анан мен төрага болуп турганда, министр болобу ким болбосун, мен токтотуп туруп, ар дайым мамлекеттик тилде сүйлө деп талап койчумун. Ошон үчүн башка жакка айтчу. Бул кыргыз тилдүүлөрдөн башкасын жактырбайт деп ал ушактык таратат эле. Жок. Керемет. Мен дайым мисал келтирип айтам. Мынол талга конгон чымчык дагы каргадай болуп каркылдабайт. Карга эч качан чымчыктай болуп чырылдабайт. Көгүчкөндү караңыз. Мисче менен бир тууган. Бирок экөөнүн тили эки башка. А кыргыз тили менен орус тилин экөөнү. Ушул Айтматов айтып кеткен экен, куштун эки канатындай. Бир канат менен уча албайт деп. Биз ошого чындыгында орус тили аркылуу дүйнөлүк кандайдыр бир классикалык маданияттарга орус тили аркылуу жеткенибиз чындык го. Бул эмес 1 миллион кыргызстандык биздин жарандарыбыз, балдарыбыз, кыздарыбыз Россияда кайсыл тилде сүйлөп иштеп жүрөт? Мойнубузга алышыбыз керек да. Мекенчил бол, өз элиңди сүй. Бирок сокур сезим менен эмес. Нукура таза сезим менен сүй да. Эмне үчүн Путин Германияга барып немисче сүйлөп койсо тамшанабыз?
Ayım için Madumarov Özbekistan'a barıp Özbekçe, Kazakistan'a barıp Kazakça, Türkiye'ye barıp Türkçe söylese yaraşmayaptı deyiz. Emnege? Sebep biraz öksükpüz. Kuday kalasa bağırın oruna koyuyoruz. Görev bastık. Kuday kalasa oruna koyuyoruz bağır. Саламатсыздарбы анакендиктер. Өткөнкү парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстанга добуш берип, мен да 12-чи болуп өттүм. Ал ыраазычылыкты сиздерге да берем, ошондой эле Адахан агайга беребиз. Ыраазычылыкты мен ушул кишинин авторитети менен өттүм. Азыр бир нерсени айтайын деп атам. Мен бүтүн Кыргызстанга мүчө болгондон бери каражат бөлүндү дегенди мен уга элекмин. Мен өзүм инициатива көтөрүп дайыма чуркайм. Себеби мен азыр дагы ыраазычылык айткым келип атат. Себеби бул сыноо экен да. Мен атамга ыраазычылык айткым келип атат. Ата, карап койсоңуз. Атам бизди окуганда тагам анан сайжилерим жардам берчү да, атам жардам бербейт деле капа болуп жүрөм. Атам көрсө бизди самостоятельно үйрөтүп турду. Маселе чыгабы чечебиз да. Анан азыр ушул коомдо ойго толбой турган кыйын коомдо сиздин өмүрүңүз өтүп кетеби деп кыжалатым. Рахмат canım, рахмат. İlava kaç yaştasınız? Жаш. Атаңыз жаш экен. Рахмат, ушул күндөрдү көрүп калганын өзү чоң канемет. Бул күндөрдү көргөндөр да бар, көрбөгөндөр да бар. Ушул күнгө жеткен де бар, жетпеген де бар. Мына кыз бала болсо дагы, атыңыз ким? Абдыкар эке, кыз бала болсо дагы кайдыгер болбой, жүрөгү күйүп, элим жерим деп чапкылап жүргөн ушундай кыз. Эркекке бергис кыздар бар болду. Жигиттерге алмашкыс кыздар болот. Мына ошондой кыздарыбыздын бир ушул сиздин кызыңыз. Чыныгүл айым, мен көз тургандан мактап аткан жокмун. Караңыз. Мына ушу киши, ушул айым кээ бир азаматтар айтып аткандай болуп, акча берип эмес, бир тыйын акча бербей ушул 12-чи болуп депутат болуп өттү. Депутат деп койсоңуздар болот. Себеп маңдай терибиз менен, ак эмгек менен жогорку кеңешке өткөн жападан жалгыз бүтүн Кыргызстан болду. Жалгыз бүтүн Кыргызстан. Ошол өтүп алганыбызга карабастан биз айттык, шайлоо өтө бузуку ыкмалар менен өттү. Шайлоо сатып алынды. Добуш сатылды. Биз шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарышыбыз керек деп талап койгон жападан жалгыз бүтүн Кыргызстан. Болбосо биз өтүп алгандан кийин тымпыйып отура берсек болмок. Ушуну менен биз эмнени далилдедик? Бизге депутаттык мандатка караганда чындык бийик. Биз депутат болбосок дагы жүрө беребиз, бирок адилетсиздикти, арамдыкты көкүрөгүбүздө көтөрүп жүрө албайбыз деген позицияны көрсөттүк түшүнгөн элге. Түшүнгөн адамга ушуну айттык. Эмне үчүн рахмат айтып 60 киши болобу? 600 киши болобу? Келип мен тазим кылып рахмат айтып атканым, сиздер биздин ошондой болуп башыбызды ийип жүрүүгө милдеттендирип атасыздар. Мен өмүр бою карызмын. Чыныгүл өмүр бою ушул жерге карыз болот. Себеп чайын ичпей, акчасын албай туруп, ишеним көрсөтүп шайлап койдуңуздар. Биз өмүр бою сиздердин алдыңыздарда карыздарбыз. Биз ошол ишенимди аткарыш үчүн бардык күчтү жумшайбыз. Өмүрүбүз өткөнчө эл деп, эл үчүн деп соккон жүрөгүбүз ушуну бизге насип кылсын деп жараткандан тилейбиз. Бар бол, сен ыйлаба, тескерисинче сыймыктан. Сүйүнгөндөн ыйлап атат, түшүнүп атам. Мен биринчи ошол немеге башка окууларга мен азыр миграцияга кетип калып жаткан маселе чыгып, мен маселемде миграция болуп Россияга кетип же башка өлкөгө кетип мен маселемди чечкен жокмун. Мен ушул жерде чечтим.
Адам кыйнасаң жыйнап кой десе мен жыйнап койгон жокмун. Мен чечтим, мен окудум, тил үйрөндүм, башка кылдым, бизнес үйрөндүм, баарын кылдым. Менде акча маселе эмес. Эркектер айтат, сен акча спонсор болуп сен биздин намысыбызга тиет азыр. Мен жүрөгүмдөн акча менде маселе эмес. Менде акча көп. Мен керек болсо буйрса Кочкартан баарын сатып алам. Не үчүн мен Сайдура Давлаттын окуусуна 200 миңден ашык акча сарптайм дагы агайдын билимин тажрыйбасын сатып албайм. Керек болсо мен миллион сомго сатып аламын мен. Рахмат. Мына ушундай көрүнүштөр бизди суукта болобу, ысыкта болобу күрөшкө мажбур кылат. Мына Турсунбай Шараповду айтып атпайсыздарбы? Ушул Турсунбай Шарапов дагы мага бир 2 тыйын берген жок. Мен Турсунбай Шараповго 2 тыйын берген жокмун. Ушул чоң алайдан болот. Ушул чоң алайдан бизден кандидат болуп, талапкер болуп катталган, шайлоого катышкан. Чоң алайда жүрбөй, менин жанымда жүрдү. Билесиздерби эмнеге? Ушул чоң алайдын аксакалдары, жаштары, аялдары, кыздары топтолуп алып айтыптыр. Бизге келбей эле кой, агайдын жанында жүр, агайга жардам бер. Ошол жардам бергениң бизге жардам берген, биз сени шайлайбыз деп, чоң алайга барбай эле койсо деле шайлап коюшту ушуну. Мына ол элдин улуу сапаты. Эмне үчүн Мирзиёев аксакал, Мирзиёев мырза Өзбекстанга президент болгондо биринчи жумушун, биринчи кадамын кайдан баштады? Манас деген айылдан баштады. Манас деген кыргыз айыл бар экен. Ошол жерден баштады. Эмнеге? Себеп ошол жерден сүйлөдү. Бул жерде улуу эл жашайт деди. Бул жерде тарыхый эл жашайт деди. Бул жерде касиеттүү эл жашайт деди. Көрдүңүздөрбү ушуну? Мен өз көзүм менен көрүп, өз кулагым менен укканымды айтып атам. Ошол улуу элге сый урмат кылып, мен биринчи президенттик кадамымды ушул жерден таштайм деп, ошол Манас айылына барды. 40 күндүн ичинде ошол эски айылды теп-тегиз кылып сүрүп жиберип, жап-жаңы заманбап шаарча куруп койду. Ошол элдин баарына үйүн бекер куруп киргизип койду да бата алды. Мына караңыздар. Улуу эл жашайт деп, улуу каада салты бар деп жашайт деп. Мына азыр Чыныгүл ыйлап аткандай же мына сиздер сурап атасыздар, Турсунбай Шараповду. Мына караңыздар, ошол жакта чоң жарышта жүрөсүн, келбей эле кой, биз сени шайлайбыз деп шайлап койгон эң улуу эл. Кыз бала болсо дагы ушул жерде не деген акчаларды иштетип, биримдик, мекеним, башка дегендердин бардыгына карабай, ушул кызды шайлап ишеним көрсөтүп койдуңуздарбы? Сиздер дагы алардан кем эмес улуу элсиздер. Бар бололу, акырындап, кадам-кадам жүрүп барып, тазаланабыз. Акыры адамдын адамдыгын билип баштайбыз. Биз чөнтөгүнө карабай, акылына карап, кызматына карабай, адамгерчилигине карап, тандап алган күндөр алыс эмес, Кудай кааласа. Биз ошого жетип келдик. Биз көп күйдүк. Аябай көп азап чектик. Бирок анын баары бекер кеткен жок. Ушунун баары сабак. Сабак болдук дагы ойгондук. Эми мындан кийин кечээ мен бир жерде айттым эле. Келиңиздер алдыбызга ушундай тилек коелу. Жаңы жылды тосуу мусулман үчүн жакшы эмес көрүнүш, бирок жаңы жылдын урматына деп, жаңы айдын жаңырышына деп, жаңы жуманын жаңырышына деп жакшы тилек кылып коюшубуз жакшы жараткандан. Келгиле 21 жылга биз жаңыланган эл болуп келели. 21 жылдан баштап эч качан эч кимдин акчасына көз артпайлы. Жаңы жылдан баштап илим, билимге умтулалы. Байлык эмес, уурлук эмес, башка эмес. Жаңы жылдан баштап чындыктан башканы сүйлөбөгөнгө аракет кылалы. Жаңы жылдан баштап эл жер деп жүргөн аксакалдарыбызды, эжелерибизди колго көтөргөндү үйрөнөлү. Камогу бар, базары барларды эмес, акылы барларды көтөрсөк, мына ошолор аркылуу биздин өлкөбүз көтөрүлөт аксакалдар. Жаңы жылдан баштап атага ушундай сый болот экен деп жаштар атага башка көз караш менен карайлы. Кимдин атасы тирүү болсо, ал чексиз бай ошол киши. Кимдин энеси тирүү болсо, мына ошол бай. 31 декабрь күнү кечинде ата менен энеге барып көз жаш төгүп ыйлайланайындар. Ушул күнгө чейин башка жолдо жүрүптүрмүн.
ушул күндөн баштап, эртеңден баштап мен төбөмө көтөрүп алганга даярмын деген күндү насип этсин бизге. Ким аялын капа болуп, аялын капа кылып жүрсө, ким күйөөсүн, ким агасын, ким инисин, ким баласын, ким тагасын капа кылып жүрсө, баарыбыз келгиле жакшы үмүт кылалы. 21-жылга таза, касиеттүү, илгерки калган каада салтыбызды көтөрүп, жаман адаттын баарын тажылуу вирус менен кошо 20-жылга ыргытып, жаңы кадам таштап, жаңы мамлекетти бөтөндөрдүн кем эмес, өзгөлөргө тең болгон өлкөнү курабыз деген жакшы ниет менен киришти жараткан бизге насип кылган болсун. Ар бирибиздин тилегибизди кабыл кылып, келечекте өзүнөн башка эч кимге муктаж болбогон адам болушубузду баарыбыздын маңдайыбызга жазган болсун. Рахмат. Ушул тилектер менен жыйыныбызды жыйынтыктайбыз, жолугушуубузду аяктайбыз. Аксакалдар барбы бата берчү? Келиңиз агай. Келиң Рамир. Кана жигит берген айты. Subhanallah. 33 жолу. Анан кийин Рахмат. Alhamdulillah. Allahu ekber. Рахмат. Мен Меккеге барганда, умрага барганда, ошол жерде жакшы ниет менен алып ар дайым күндө өзүм колдонуп жүргөн таспим бар, ошону экөөбүз алмашабыз. Açıklayı toğanlar. Моундай таспы бар. Toğanlar. Görüntüpe koydunlar. Каабанын алдынан алган, жакшы ниет менен алып, канча жылдан бери өзүм ушуну зикир чалганда тартып жүргөн таспим бар. Бектур, жакшы ниет менен сага берейин ушуну. Biz seni kollaylı, seni Allah kollasın. Üy bulan tüş bolun, dens olun, çüm bolun. Nime tileksen Allah tileğine yetkilsin. Biz seni kollagan bulalım. Amin. Allah. Prezident. Урматтуу Десин ТВ каналынын көрөрмандары, шуну менен Адахан Кимсанбаевич Мадымаров Кочкор ата эли менен болгон жолугушуусун аяктап жатат. Биз менен болуңуздар. Assalomu alaykum. Rahmat. Assalomu alaykum. Jo, cho'ng'alayib tursinmi ham? Men bozor olgandanmi? Ma'qul, bo'lib tur, yaxshi.